Салам достор, сиздерге бүгүн область Тимы деген тасманы баяндап бермекчимин. Эгерде бул кызыктуу тасманы көрүүгө даяр болсоңуздар, баштадык. Тасма ичкиликке берилген жана үйү жоктой жүдөгөн Эдди Морра аттуу каарман өзүнүн өмүрүн айтып берүүдөн башталат. Бул жерден Эдди Морра жазуучу болгондугун жана анын бир китеп жазууга келишими бар экендигин билебиз. Бирок ал китеп жазуу мындай эле турсун, китептин эмне деп аталаарын да ойлоно элек экен. Ал ар дайым эле китеп жазууну баштап, бирок ичкиликтин жана жалкоолуктун айынан оюна эч нерсе келбей китепти такыр баштай албай коет. Көрсө ал келишим түзгөндүгүнөн канча убакыт өткөндүгүн да билбей калыптыр. Ошондуктан алтындай болгон убактыңарды текке кетириңер келбесе, ичкиликтен жана жалкоолуктан алыс болгула. Кийинки бөлүктө мен сенин үйүңдү жыйноочу жана тамагыңды алып берүүчү банк эле болуп калдым деген нааразычылыгы менен Эддинин сүйүктүүсү Линди эки жолго түшүшү керектигин билдирет. Экөөнүн сөзүнөн Эдди мурун үйлөнүп, бирок жакшы жашай албастан ажырашкандыгын билебиз. Эдди чынында эле күнөөлүү болгондуктан Линдинин сөзүндө макул болууга аргасыз эле. Сүйүктүүсүнөн ажыраган Эддинин настроениясы наскиге түшүп, атамын жанына эле кетип калсам окшойт деп ойлонуп жолдо бараткан жерден мурунку аялынын иниси Вернан Гант аттуу балага жолугуп калат. Вернан Эддиге чайлашууну сунуштап, ошол жердеги барлардын бирине кирип, алар маек кура башташат. Эддинин суроосуна жооп кылып, эжеси Мелисса Эддиден кийин башка турмушка чыгып, ал турмуштан 2 баласы болгондугун жана ал кайрадан ажырашып кеткендигин айтат. Эжемди эмне кыласың? Ал менен өзүм да сүйлөшпөймүн. Андан көрө өзүңдө кандай жаңылыктар бар айтпайсыңбы деп. Эддинин бир китептин үстүнөн иштеп, бирок бир да сөз жазбагандыгын жана анын жашоосу барган сайын төмөндөп жаткандыгын билген Вернан, мен сага бул жолу жардам бере аламын. Мен медициналык компанияда иштеп жатамын. Өзүң билгендей эле адамдын мээси 20%га эле иштейт да, ал эми биздеги окумуштуулар адамдын мээсини 100%га иштетүүчү дары иштеп чыгышты. Ал дарыга бийлик тараптан да уруксат алынды, бирок сатууга кийинки жылы чыгат деп Эддиге ошол дарынын бирөөсүн берет. Вернанга көп деле ишене бербеген Эдди мага керек эмес деп айтат. Ошол кезде Вернанга коңгуроо келип, ал кетиши керектигин айтып, бул дары $800 турат, сен жакшылыкты билбегендерден болбо, жана бул менин номерим деп визиткасын таштап кетип калат. Бардан чыгып үйүнө бараткан Эдди жашоом баткакка батып бүттү, bundan да жаман болмок беле деп жанагы дарыны ичип алууну чечет. Дарыны ичкен соң үйүнө келген Эдди үй кожоюнунун жубайын жолуктурат. Ал кыз Эддини ижаранын акчасын бербесең сени көчөгө айдап чыгабыз деп уруша баштайт. Ошол кезде жанагы дары Эддиге таасир берип, ал мурун сокур болуп жүрүп, эми көзү көрө баштагандай баардык нерсени башкача көрүп жана баардык нерсени башкача угуп, анын мээси аябай жакшы иштей баштайт. Ошентип жанагы урушуп жаткан кызы токтотуп, сен мени эмнеге мынча жаман көрөсүң? Сенин түйшүгүң окуу жайыңдабы? Сенин баштыгыңдагы китепти көрүп билдим, бул китеп анчейин деле жакшы эмес деп. Ал китепти качанкы бир заманда окугандыгына карабастан эсине келип, ал жерде эмне жөнүндө жазылгандыгын айтып, акылдуу экендигин көрсөтүп, жанагы кыздын көңүлүн бат эле алып, жана анын окуусуна жардам берет. Андан соң акылына келген Эдди үйүнүн чачылып жаткандыгын көрүп, ким ушинтип жашасын деп үйүнү жыйноого өтөт. Это не мой дом. Кто будет так жить? Жашаган үйүн жыйнап бүткөн соң жанагы китебинин бир нече бөлүгүн да жазууга жетишет. Бирок эртеси ойгонуп, сасыган наскисин жыттагандан кийин кайра мурунку абалына келип калгандыгын түшүнөт. Ошентип китебине жазган үзүндүсүн келишим түзгөн ишканага алып барып, болгондо бул үзүндүдөн 3 бет окуп көрүңүз, эгерде жакпаса мен сиздин акчаңызды кайра кайтарып беремин деп кетет. Эдди ал жерден чыгып үйүнө келгенче китеп чыгарган ишканадан 3 эмес 40 бет окудук, тезинен бизге кайра коңгуроо кылчы деген билдирүү калтырыптыр. Бирок дарынын таасири жаккан Эддиге азыр башка нерсе керек эле. Ошондуктан визиткадагы дарек менен Вернанды издеп келет. Ал жерден көзү көгөрүп сабалган Вернанды көрүп эмне болду деген суроосуна жооп ала албайт. Эдди дагы дары алгысы келгендигин билдирип, анын аты эмне деп сураса, бул дарыга ат коюла элек, бирок аны ашканадагы балдар NZT-48 деп аташат. Мен сага жалганды апырты айттым, бул нерсеге эч кандай бийликтен уруксат жок деп жооп берет. Ошондо Эдди NZT дарысы мыйзамсыз жана ден соолукка зыяны болушу мүмкүндүгүн түшүнсө да баары бир аламын дейт. Анда Вернан кийим жуучу жайдан кийимин жана жегени бир нерсе алып келүүсүн суранат. Эдди ой кокуй, NZT үчүн сага тамак алып келүү эле эмес, сенин ажатканаңды жууп берүүгө да даярмын деп баардык тапшырмаларын аткарып келип, үйүн талкалап өлтүрүп кеткен Вернанды табат. Чачы тик туруп жүрөгү түшкөн Эдди милиция кызматкерлерин чакырып, Вернанды өлтүргөндөр NZT-ны издегендигин түшүнүп, аны таппаган окшойт деп өзү издей баштайт. Бирок эч жерден таба албай аргасы кеткен Эдди
Ал жердеги ашкананы көрүп Вернандын сөзүн эстейт. Ашканадагы балдар Энзити 48 деп аташат. Ошентип Фернанды өлтүргөн кишилер таппаган Энзити дарысы менен бир канча акча таап алат. Ошол кезде милиция кызматкерлери келип Эддини да суракка алып кетишет. Ал жерден Эдди Вернанга ким болорун айтып жаткан кезде мурунку аялы коңгуроо кылып анын сөздөрүн тасдыктап берет. Андан соң үйүнө бараткан Эдди анын артынан бир киши аңдып жүргөндүгүн байкайт. Ошол себеп Эдди шашылып эле үйүнө келип Энзити дарысын ичип жашоосу дээрлик өзгөрө баштайт. Эддинин сөзүнөн Энзити дарысынын бирөөсү бир күнгө эле жетерин билебиз. Энзитинин жардамы менен мээси 100% иштеген Эдди баштаган китебини 4 күндө эле бүтүрүп тапшырат. Анын жөндөмдөрү аябай күчөп пианинода ойногонду 3 күндө үйрөнүп жана бир эле уккан тилди жаттап ошол тилде сүйлөөчү болот. Энзитинин таасири менен кичинесинен көргөн жана окуган нерселеринин баары эсине келип, ар бир адамдын көңүлүн алып, анын достору көбөйө баштайт. Ордунда турса жарылып кетчүдө болгон Эдди эч ким кыла албаган нерселерди кылып, айтор эч кими жок калган Эддинин жашоосу дээрлик өзгөрөт. Эдди китеп жазуудан баш тартып, ишканалардын акцияларын алып сатып жатып, акыркы $800 2 күндө $7,500 айландырат. Бирок бул акча биздин каарманга аябай эле аз көрүнүп, банктан кредитке көп акча бербешин түшүнгөн Эдди Геннадий аттуу кишиден $100,000 алууну чечет. Ал киши Эддиге биринчи жакшы ишене бербей, бирок кайрадан акчаны өз убагында пайызы менен бербесең сенин териңди сыйрып башыңа бантик кылып байлаймын деп акчаны берүүгө макул болот. Акчаны алган соң Эдди жаңы досу Кевин үйрөткөн ыкмаларды колдонуп, күнүнө бирден көбүрөөк дары ичип, анын таасири менен 2 эсе бат үйрөнүп, бир эле жуманын ичинде акчасыны $2 миллиондон ашык кылып көбөйтөт. Ошентип биздин каарман жөнүндө сөздөр бат тарап, журналисттер биздин каарман менен жолугууну каалашып, 4 жумуштан сунуш келип, эң башкысы энергетика тармагында иштеген эң чоң ишкананын башчысы Карл Ван Лун аттуу киши биздин каарманга жолугууну сунуштайт. Жашоосу өзгөрүп, көптөгөн жаңылыктар болуп жаткан Эдди сүйүктүүсү Линди менен жолугуп, ал жерден итальянча сүйлөп Линдини таң калтырып, анан Эдди Линдиден кечирим сурап, экөө кайрадан бирге болууну чечишет. Ошентип биздин каармандын бактылуу күндөрүнүн биринде жанагы киши Эддинин артынан дагы деле аңдып жүргөндүгүн көрөбүз. Ошол күнү кечинде Эдди өзүнү жаман сезип, үйүнөн кантип чыгып калгандыгын да билбей калат. Бирок эртеси өзүнө келип Карл Ван Лун менен жолугушуп, Эдди Карлга кантип жумуш кылаарын айтып, өзүнүн өзгөчө ыкмасы бар экендигин билдирет. Бул жерден Карлдын жардамчысы Эддини анчейин эле жактырбагандыгын байкайбыз. Бирок ага карабастан Карл Эддини үйүнө жеткизгенче башка ишканалар жөнүндө маалымат жазылган бир документти берип, ал документ менен таанышып, өз оюн айтуусун суранат. Ал маалыматты окуган соң Карл эң чоң ишканалардын бири болгон Хэнк Эдвудтун ишканасы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаткандыгын билип калат. Бирок Эдди Хэнк Эдвуд бул нерсеге макул болбой коюшу мүмкүн деп өз оюн билдирет. Анда Карл: "Сен мен билбеген ыкмалар менен иштейт экенсиң. Сага бир мүмкүнчүлүк берейин, эртең жолугушууга келип өзүңдү көрсөт" деп айтат. Ага макул болгон биздин каарман үйүнө кирбестен бир аз айланып ойлоруну жыйноону көздөйт. Бирок ойлонуп баратып бир нече чакырым жүрүп койгондугун өзү да билбей калып, үйүнө кайра келмекчи болуп, бирок дагы башка жака кетип калат. Башы айланып бара жатып жолдон бир нече балдарды түртүп кетип, алардын ортосунда чыр чыгат. Биздин каарман мушташканды билбейт экен, бирок кичине кезинде Брюс Линин тасмаларын көргөндүктөн, Энзитинин таасири менен алар эсине түшүп Брюс Линин ыкмаларын колдоно баштайт. Андан соң Эдди өзү тааныбаган эле адамдар менен эс алып, кыздарды бирден экинчисине алмаштырып жүргөн кезинде, жанагы киши Эддинин артынан калбай аңдып жүргөндүгүн байкайбыз. Ошентип биздин каарман жашоосунун акыркы 18 саатыны эстей албагандыгын билебиз. Кийинки бөлүгүндө үйүндө отурган Эдди Мора дарысы бир эле даана калгандыктан аны ичпестен, Ван Лун жиберген документтерди окуп жолугушууга даярданайын деп, бирок эч нерсени түшүнбөй коет. Ошол себептен досу Кевинге коңгуроо кылып, "Мен өзүмдү жаман сезип жатамын, жолугушууга бара албайт окшойм" деген сөзүндө карабастан, мындай мүмкүнчүлүк кайрадан келбейт деп Кевин Эддини жолугушууга барууга көндүрөт. Ошентип биздин каарман Ван Лун менен жолуккандан кийин да Энзити ичпей жүргөндүгү үчүн ою бир жерде болбой, жана даярдыгы жок келген соң Ван Лундун суроолоруна жооп бере албай жатты. Ошол кезде сыналгыдан бир кызды өлтүрүп кетишти деген жаңылыкты көрүп, ал кыз менен жолуккандыгын эстеп, аны мен өлтүрдүмбү деп өзүнү жемелей баштайт. Ошол себептен Ван Лундун бир да айткан сөзүн укпастан Хэнк Эдвуд келгенге чейин эле, "Арманым аттын башында, силер жөн тургулачы мындай" деп, ал жерден өзүнү аябай жаман сезип чыгып кетет. Мен адам өлтүрдүмбү деп өзүнө өзү ишенбей үйүнө келсе, мурунку аялы Мелиса коңгуроо кылып, "Вернан сага эч кандай дары берген эмес беле" деп, ал дарылар аябай зыян экендигин айтат. Анда Эдди Мелисаны жолугушууга чакырып, Энзити жөнүндө башка адамдар да билиши мүмкүн деп, дары менен кошо урдап алган Вернандын күндөлүгүн карайт.
Ал күндөлүктө бир нече адамдын аттары менен телефон номурлары жазылган эле. Аны көргөн биздин каарман ал номурларга коңгуроо кылып, күндөлүктө жазылган адамдарды издей баштайт. Тилекке каршы ал адамдардын үчөөсү каза болуп, калгандары ооруканада оор абалда экендигин билет. Тизмедеги кийинки номурга коңгуроо кылганда жакын жерде олтурган Эддини аңдып жүргөн кишинин телефону болот. Аны көргөн Эдди араң чуркап барып, такси унаасына олтуруп качып кетүүгө жетишет. Гони! Андан соң Мелиса менен жолугуп, убагында алда НЗТны колдонуп, бир нече убакыттан кийин колунда болгон нерсенин баарынан ажырап, ден соолугу начарлап, колунан эч нерсе келбеген жалкоо болуп калгандыгын жана дарыны ичпей коюп өмүрүн сактап калгандыгын билет. Мелиса Эддиге өмүрүң менен коштошуң келбесе, НЗТны аз-аздан ичип, андан кийин таштап сал деп кеңешин берет. Мелиса менен коштошуп үйүнө бараткан биздин каарманды жолдон Геннадий кармап алып, менин акчамды кайтар деп талап кылып жатып, Эддинин колундагы акыркы НЗТ дарысын алып, бул эмне деп кызыгып, ал дарыны ичип алат. Андан соң алар банкка барышып, Эдди Геннадийге акчасын берип, бул эмне дары болчу деген суроосунда, бул жөн гана витамин эле деп аны кетирет. Андан соң Эдди өзүнү жаман сезгендиктен үйүнө жете албастан сүйгөнү Линдинин жумушуна келип кулап калат. НЗТ дарысын ичпесе ден соолугу жакшы болбостугун түшүнгөн биздин каарман сүйгөнү Линдиге баардык нерсени айтып берүүгө аргасыз эле. Көрсө Эдди өзүнүн артынан бирөөлөр аңдып жүргөндүктөн Линдинин үйүнө бир нече НЗТны катып койгон экен. Эдди өзүнү аябай жаман сезип жаткандыктан Линди анын дарысыны алып келип берүүгө макул болот. Ошентип Линди НЗТны алып келе жаткан кезде Эддини аңдып жүргөн белгисиз киши Линдинин артынан түшкөндүгүн көрөбүз. Ал адам Линди качып баратып жардам сураган эки томпойгон кишини да өлтүрүп салат. Аны уккан Эдди Линдини НЗТ дарысынын бирөөсүн ичиши керектигин айтат. Ага макул болуп дарыны ичкен Линдинин мээси аябай жакшы иштеп, алыс жактагы адамдарды да угуп эмне кылыш керек экендигин так түшүнүп, анын жөндөмдөрү да күчөйө баштайт. Ошентип акылга жана күчкө толгон Линди качып баратып, коньки тееп жүргөн кичинекей кыздын лыжасынын жардамы менен жанагы каракчынын айласын кетирип, Эддиге НЗТ дарысын да алып келүүгө жетишет. Дарысын ичип бир аз эс алып өзүнө келген Эдди Линдиден кечирим сурап, мындай нерсе башка кайталанбайт. Мен НЗТ ичкенди токтотомун, бирок экөөбүздү коргош үчүн мен дагы бир аз улантып турушум керек десе, сен бул дарыны ичкенден кийин башка эле адам болуп калат экенсиң деп Линди Эдди менен эки жолго түшүүнү чечет. Ошол кезде НЗТнын даамын татып алган жанагы Геннадий Эддини аңдып келгендигин көрөт. НЗТ керек деген Геннадийге бул маселени чечүү үчүн көбүрөөк убакыт болот деп ага бир нече дары берүүнү чечет. Биздин каармандын артынан аңдыган кишилер көбөйө баштагандыктан, ал эки жан сакчыны жумушка алып, силер күйөө жолдош эмессиңер, экөөңөр эки башка кийим кийип, мага көп жакындабай жүргүлө деп буйрук берет. Андан соң биздин каарман Ван Лундун ишканасына тиешелүү бир нече долбоорлорду даярдап, андан катуу ооруп калдым эле деп кечирим сурап, кайрадан экөө иштеше башташат. Ошентип арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин биздин каармандын айтып берүүсүндө, ал эки эң чоң ишкананын биригүүсүндө ортомчу болгондугун жана эс тутумун жоготуп, кайрадан ооруп калбаштыгы үчүн НЗТ дарысын кандай ичиш керек экендигин аныктагандыгын билебиз. Биздин каарман өзүнө сак болуп бир нече костюм алып, НЗТ үчүн ал костюмдарга жашыруун чөнтөк тигүүнү суранат. Бирок азайып бараткан НЗТ дарысын башка эч жерден ала албастыгын түшүнгөн биздин каарман бир дарыгерден 6 айдын ичинде ушул дарыны иштеп чыксаң сага 2 миллион акча беремин деп суранат. Ошондой күндөрдүн биринде жашоосу оңолуп бараткан Эддиге милиция кызматкери келип, жанагы жаңылыктарда өлтүрүп кеткен Мария аттуу кыздын өлүмүндө көбү адам Эддини шектүү деп тапкандыгын айтып, аны милиция бөлүмүнө чакырат. Ал жерден эч кандай далилдер болбогондуктан Эддини бат эле коюп жиберишет. Кийинки бөлүгүндө Ван Лун менен Хэнк Эдвудтун жолугушууларынын биринде жашы 60га чыга элек Хэнк Эдвуд өзүнү аябай жаман сезип араң жүргөндүгүн байкайбыз. Ал жолугушуудан кийин Эдди Ван Лунга чоң тажрыйба көргөзгөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, бул жумуштун баары бүткөндөн кийин өз алдынча ишкер болорун билдирет. Аны уккан Карл биздин каарманды кой бергиси келбестен, мени өзүңө атааңдаш кылып эмне кыласың? Андан көрө мен сенин кредиттик жолунду ачып берейин, сен өзүңө бир нече керектүү оюнчуктарды сатып алгын деп кетет. Аны ойлонуп өзүнүн жашаган мейманканасына келген биздин каарман жаткан жерини тинтип, ал жерди асмага бир көтөрүп таштагандай кылып кеткендигин көрүп, уурулар кире албай тургандай бункер сыяктуу бир батирди сатып алат. Андан соң жолдо бараткан Эддинин алдынан Геннадий чыгып, кийинки жумада мага дагы 20 даана НЗТ керек деп, эгер бербесең жаңы досторуң сенин мыйзамсыз жумуштарыңдын баарыны билип калышат деп коркутуп кетет. Ал эми эки чоң ишкананын жыйынтыктоочу кездешүүсүндө Хэнк Эдвудтун аялы келип, анын жолдошу катуу ооруп, ооруканада жаткандыгын айтат. Ошол себептен эки ишкананын биригүүсү Хэнк Эдвуд жакшы болгонго чейин токтоп калат. Андан соң жанагы Мария аттуу кыздын өлүмүнүн күбөсү, күнөөлүү адамды аныкташ үчүн милиция кызматкерлери шектүүлөрдү чакыргандыгын билебиз. Ал жерге Эдди Моррис аттуу адвокаты менен келген эле. Күбө өзүнүн башы айланып күнөөлүү ким экендигин таппагандыктан, Эдди милиция мекемесинен бат эле чыккандыгын көрөбүз.
Mekemeden kelген Эдди Карлдан Хэнк Эдвуд чынында эле катуу ооруп ооруканада экендигин билет. Биздин каарман дарысын убагында ичпей калгандыгы үчүн өзүнү кайрадан жаман сезе баштап Карлдын суроолоруна жооп бере албай дары ичкени чыгып кетет. Бирок ал дарысын таппай кайра келгенде анын атына келген кутучаны беришет. Ал кутучанын ичинде биздин каармандын 2 жан сакчысынын кесилген колдору бар эле. Аны көргөн Эдди шашылып эле Карлга карабастан үйүнө кетип калат. Эдди! Үйүндө жаңылыктардан адвокаты Моррис Хэнк Эдвудтун ишканасында иштеген юрист экендигин көрүп калып, Мы попытались обратиться за подробностями. костюмунун жашыруун чөнтөгүнөн НЗТны уурдап алган Моррис экендигин түшүнөт. Ошол кезде Геннадий адамдары менен келип Эддинин үйүнө кирүүгө аракет жасап жаткандыгын көрөбүз. Геннадий теримди сыйрып башыма бантик кылбасын деп, андан көрө көп кабаттуу үйдүн үстүнөн секирсем жеңилирээк болобу деген ойго келет. Бирок жаны ширин болгондуктан ал жерден секире албай, балким НЗТ дарысы бир жерде калгандыр деп, бир даана НЗТ кутучасында калып калгандыгын эстейт. Геннадий үйүнө кирип келгенче аны таба калып, бирок кирип келген Геннадийдин кебетесин көрүп, жүрөгү чүккөн Эдди НЗТны ичкени жетишпей кулап түшүп аны жоготуп алат. Качууга аракет кылган биздин каарманды Геннадий кармап алып, НЗТны колдонгондун жаңы ыкмасын көрсөтө баштайт. Көрсө ал дарыны ийне менен кан тамырына саят экен. Ошондо НЗТ кан менен аралашып түзүнөн мээге бараарын айтып берет. Ал эми Геннадийдин адамдары НЗТ дарысын издеп киришет. Геннадий болсо дары кайсыл жерде экендигин билем деп биздин каарманды кыйноого аракетин жасай баштайт. Бирок Эдди Геннадийден биринчи болуп анын өмүрүн алууга жетишип калат. Суу самырда сулайып жатканда Эдди Геннадийдин жаракатынан чыккан канды ичип алып, канга аралашкан дарынын таасири менен ал акылына келип, бир көздүү кылмышкердин экинчи көзүндө сокур кылып, алардын айласын кетирип, ал жерден жеңүүчү болуп чыгат. Кийинки бөлүгүндө тасманын башынан эле биздин каарманды аңдып жүргөн киши Хэнк Эдвудтун адамы экендигин билебиз. Ал ооруканада башчысы Хэнк Эдвуд көз жумгандан кийин маанайы түшүп олтурган эле. Бул жолу Эдди анын жанына өзү келип, алардын ишканасында юрист болуп иштеген Моррис НЗТны уурдап келип, бирок Хэнк Эдвудка бербегендигин айтып, анын ачуусун келтирет. Ошол себептен ал киши саткын Морриске барып, аны аркы дүйнөгө жиберет. Ал эми биздин каарман андан пайдаланып өзүнүн НЗТ даарыларын кайтарып алат. Арадан 1 жыл өтүп биздин каарман сенатор болуп калгандыгын билебиз. Анын жумуш күндөрүнүн биринде алардын эң башкы демөөрчүлөрүнүн бири жолугушууга келгендигин айтышат. Ал демөөрчү энергетикалык ишмерин таштап, жаңы ишкана ачкан Карл Ван Лун эле. Экөөнүн сүйлөшүүсүндө Карл биздин каарманга: "Мен сенин сырыңды билемин, дары чыгарган лабораторияң жабылды. Эгер дагы да ал дарыларды алгың келсе, мен сага жеткизип турамын. Сен Америкага ажоо болгуң келип жүргөнүн да билемин. Эгерде баары оюңдагыдай болушун кааласаң, мени менен иштешиң керек" деп коркута баштайт. Ал коркутуусуна биздин каарман: "Сен эмне мени ушунчалык эле акылсыз деп ойлоп жатасыңбы? Менин бир эмес бир нече лабораториям болушун ойлогон жоксуңбу? Ушунча убакыттан бери ичип жүргөн дарымдын зыяндуу жактарын билип, аларды алып салганмын" дейт. Анын үстүнө мен көп нерсени үйрөнүп алдым. Азыр дарысыз деле өзүмдү жакшы сезип жүрөмүн деп айтат. Анан жолдо боло турган жол кырсыгын алдын ала көрүп, ага кошо сенин жүрөгүң ооруй баштаптыр, сен өзүңдү этият кыл деп, Карлдан 50 кадам алдыда экендигин билдирип, кайрадан анын өзүн коркутуп коет. Ошентип Карл менен Эдди коштошуп, тасманын аягында биздин каарман сүйгөнү Линди менен кайрадан бириккендигин көрөбүз. Тасманы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналга катталып колдоп кетиңиздер.